Мен сизди деген ушу Facebook'тан көп эле байкап жүрөм да, ушу милиция кызматкерлери менен алышып жүргөнүңүздүчү. Негизи эле бул окуя эмнеден башталды эле? Салам алейкум. Маселе бул болуп атат. Мен көпчүлүк айтып атат, милиция менен алыш жок. Мен милиция менен алышкан жокмун. Мен коргонуп атам. Себеп дегенде бул айласыздык болуп атат. Жана орустар айтмакчы отчаяние болуп атат. Себеби бул болуп атат, бул милиция кызматкерлери тарабынан, жаңы эле жалпы эле система тарабынан кысым, башаламандык, анан акыркы учурда мындай кайсы бир деңгээлде коркутууларга өтө башташты. Дегени мындай болуп атат, окуя кандайча башталган? Бул бытовуха болчу. Орусча айтканда бытовуха. Эки кошунанын пикири келишпестиги. Кечке маал, март айында кечинде эле болуп калат, саат 8:30 үйгө келдим. Мен өзүм жер тамда, мындай частный секторда коебуз го, ошо жер тамда турам. Турчумун ошол маалда. Анан үйгө келип, машинамды өзүмдүн гаражыма токтоттум. Гаражыма токтотуп, бизде мындай тилекке каршы улуу балам, мүмкүнчүлүгү чектелген. Анан бизде үйдө эреже ушул, биз биринчи келебиз, машинаны токтотобуз, анан балам экөөбүз машинанын ичинде отуруп турабыз. Ал аралыкта байбичем, жубайым эшикти ачып, баардыгын даярдайт, анан мен балам экөөбүз акырын үйгө кирип барабыз. Ал өз алдынча база албагандык себептен мен жардам керек болду. Ошо менен машинада отурсак эле белгисиз адам келди, мен атым ата бермек деп чакырды. Сыртка чыктым, сыртка чыксам, кечирип коюңуздар, эми тактык үчүн айтыш керек болуп калып атат. То, что офигел деп жаман сөз менен айтканда, азыр мен фыны айтып атам, ал х менен деп туруп эле бир урду. Буйтап жетишип калдым, рефлекс деп коет го. Ошо менен жака манап эле ургулап баштады. Мен ошо менен качтым, гараж сыртка барып такалып калдым төрүнө. Эми ал жер бир 5-7 метрдин аралыгы. Ошол окуя башталып, анан гаражга такалган жерге чейин. Ошол жерге такалгандан кийин машинаны карасам, балам отурат. Балам өз алдынча, мисалы, жооп бере албайт, качып кете албайт. Мына жактан жаш эле кызымдын үнү, кыйкырып ыйлаган үнү чыгып калды. Мен эмне кылышым керек? Биринчиден ата катары, эң негизгиси адам катары мен коргонууга өтүшүм керек. Болгондо эле бул менин үйүмдө болот, менин менчигимде, менин гаражымдын ичинде болуп атат. Бул короодо, же болбосо баркы көчөдө болгон жок. Мен аны жакасынан алдым да бир урдум. Ошо менен ал кулап калды, мен үстүндө отурдум, кошуналарды чакырдык, милицияны чакырдык. Милиция болгондо ошол тескөөчү милиционерди, участковыйды. Ал баардыгы келип, анан бизди болду, эрме, бул сенин кошунаң экен, кошобот деп, анан мен аны кой бердим. Мен ошондо билип атам, ал менин кошунам экенин. Ошону менен алар, я падла допустил, извини, брат, зачем кормить прокуроров, судей, ментов, давай здесь все раскидаем, давай деп баштады. Макул дедим. Ал менин үйүмө кирди, үйүмдүн ичинен мага расписка жазып берип атат. Никакой претензии от Токурова не имею деп. Ошону менен тарап кеттик. Тарап кеткенден кийин эртеси күнү милициядан чалышты. Эртеси күнү эмес, 1,5 күн өткөндөн кийин болуш керек. Милициядан чалышты, сиздин үстүңүздөн арыз түштү. Мен бардым дагы анын үстүнөн арыз жаздым. Ал келген маалда мас болгондугуна байланыштуу ал күнү милицияга барган эмес. Ал мастыгы тарагандан кийин барып атат. Кийин сүрөтүн мага көргөзүштү, бет башта талкаланган жок, анчалык деңгээлде эмес болчу. Менин видеолорум бар, ал жанагы менин үйүмө кирип расписка жазып берип аткан маалда бетинде бир так, бир тырыш жок. Кечирип коесуз. Башкача айтканда жашнакай. Кечирип коесуз, бир жерден ортоңуздан дагы сурап ошо милицияга барган күнү деген тиги экспертизага алып барган эмес беле? Жанакы опьянение, алкогольный эмелерди текшерүү кылган эмес Ал беле? мындай болуп атат, ал милицияга барган эмес, ал больницага барып жатып калган. Ал түз эле, мисалы, бир күн бүгүн окуя саат 8:30 кечинде болуп атат. Эртеңки күнчөн күтүшкөн, баягы сырттан жит келиш керек, адамдын мас экендиги кайсы бир деңгээлде билиниш керек. Ошол тарагандан кийин анан барып атат. Милицияга барганда мен таяк жедим, мен сабап салды дейт. Алар 102 чалат, ошону менен иш оттолуп кетет. Ишти башында Тилек Супатаев деген тергөөчү баштаган. Күбө катары мени чакырган, мени сурак берген. Респаевди чакырган, ал сурак берген. Экөөбүздү беттештирген. Бул 2023 жылдын белгилеп коелу март айында болуп атат. Жаңылбасам 20-ларында, 20-24-төрүндө болуп атат. Болду, ошону менен мен Респаевди көргөн жокмун. Такыр эле көргөн жокмун. Респаев ким экенин да унутуп койдум. Ошону менен баягы жай турмуш өзүмдүн нугунда кете берди. Жашап атсак эле 29 май күнү мен сокулга иштер менен барып РОВДга кайрылдым. Анткени мен да арыз жазгам да анын үстүнөн. Анан мен
арызым не болду десем, сиздин арызыңызды дагы деле карап атабыз. Макул анда дедим. Анан Респаев бир арыз жазган мага, анан анын аялы өзүнчө арыз жазган. Ошондо күйөөсү бир арыз, аялы бир арыз жазып атат. Анан ошол аялынын арызы боюнча мени Асанбек уулу Азамат 29 майга чакырган. Чакырып барып, ошол маалда РОУДунун начальниги Уран Шамбетовдун кабинетинде сүйлөшүп отурдук. Сүйлөшүп отурганда алар ошол Уран Шамбетовдун алдына документтерди алып келип таштады. Жанагы аялдын арызын карап, кылмыш курамында кылмыштын курамы жоктугу болгондугуна байланыштуу ишти жаптык деди. Ошол жерден ал документтерди көргөздү, ошо менен кетти, бүттү. 29 май. Анан кийин эле июндун баштарында телефон чалышты. Аттокуров, сиз сотко келе аласызбы? Бара алам. Мен ойлодум, жанагы ишти кылмыш ишин, орусча айтканда уголовный ишти жапкандан кийин административдикке өттү, азыр биз барабыз, административдик жаза алабыз. Административдик соттук териштирүү болот деп бардым. Барсам эле Эрмек Аттокуровдун үстүнөн козголгон баланчанчы берене боюнча, 136 берене боюнча кылмыш ишин кароону баштайбыз. Сот башталып атат. Кылмыш ишти сизге Башкача айтканда, сен барып нике залга киргенде билип атасың, сен үйлөнүп атканыңды. Ошондой эле болду да, келиңиз колуңузда шакек тагалы, кол коюп коюңуз, сиз бул айымды, сиз аялды каалап атасыз дегендей эле болду. Же болбосо сиз буга турмушка чыгып атасыз дегендей болду. Перед фактам. Анан жолдош судья, кечирип коюңуз. Мен азыр сот жөнүндө биринчи жолу билип атам, сен бул жака кол коюп турсуң. Мен эчтеке кол койгон эмесмин. Адвокатың бар экен, мынакей номерине чакыр. Ал адвокатка мен деле таң калдым, чалсам мен сенин адвокатың эмесмин деп группада өчүрүп койду, эркек киши. Анан кийин ал жерден ал соттук отурумдун жанагы протоколдорунан деле көрүнүп турат. Ал соттук отурум Эрмек Аттокуровго мамлекеттик тараптан жактоочу дайындалсын, ага чейинки кийинки отурумга жылдырабыз деп. Ошо менен жаңы адвокат келебиз да ишти баштайбыз. Мен ошону менен 5-6 отурум болуп бардыгын айтып чыктым. Мен кол койгон эмесмин. Себеп дегенде 31 май күнү алар саат 8:30 да кылмыш ишин козгоп атышат. 8:33 кылмыш ишин козгоп атат, 8:30 биринчи сурактын баштап атышат. Токтом чыгып атат, саат 8:30 Асанбек уулу Азаматка бул ишти тапшырма берилсин. Асанбек уулу Азамат 8:30 бул ишти мен өзүм карамагына алдым деп токтом чыгарып атат. Биринчи сурак 8:30 башталып калып атат. 3 мүнөт эрте. Разницасы бар. Мындайча айтканда, биз баягы төрөлө элек балага ат коюп атабыз да. Анан кийин эле ошондо иш башталып кетти. Алар барып бир күндө ишти жабышкан. Ачышкан, тергешкен, күбөлөр баарын сураган, анан айыптуу деп табышкан, айыптуу угузушкан, жана ишти прокуратурага өткөрүп сотко өткөрүп жиберишкен бир күндүн ичинде. Эмне себептен? Кийин ошол эле Асанбек уулу Азамат мага аудиозапись жөнөттү. Ал аудиозаписте мындай деп жөнөткөн себеби бул болду. Эрмек байке, кечирип коюңуз. Бул менин инициативам эмес, меня заставили. Руководство заставило. Эмне себеп дегенде, Сокулук эң артта калган район экен. Чүй областы боюнча. Кылмышты ачуу жана сотко өткөрүү боюнча. Анан ошол үчүн баардыгына баягы социалисттик жарыш сыяктуу ар бирине план коюлган экен. Септеп Башкача айтканда, Эрмек Аттокуров, кел, сен бир айдын ичинде 5 ишти бетин ачып туруп сотко өткөрөсүң деген. Булар эмне кылган? 30-на келген, такалган, ары бери караган, 31 майда Эрмек Аттокуровдун иши кол алдына келип калгандагы бир күнүн ичинде ачып туруп, бир күнүн ичинде тергеп туруп, бир күнүн ичинде сотко өткөрүп жатышат. Эң кызыгы, Эрмек Аттокуров ошол маалда Бишкек шаарында жүргөн. Мен буну качан соттук отурум бүткөндөн кийин мен барып баягы сотко бардым дагы, аны дагы кырылышып жүрүп. Жаңылбасам 500 же 600 бир нерсе сом төлөп атып копиясын алдым. Анын мыйзам боюнча мага бекер бериши керек. Копиясын алып туруп эле карасам, мына ошол жерден башталды. Аны көтөрүп алып мен РОУДга бардым. Начальникке көргөздүм. Мен могу жагыңар болбой калыптыр. Анан ошол жерден анан концерттин экинчи сериясы башталды. Бир суроо болуп атат да, сиздин ошо кол койгонду атпайбы? Ошондо сиздин колуңуз коюлуп туруптурбу же башка бирөөлөр ордуңуз коюп коюптурбу? Окшош. Өтө окшош. Анткени мен копиясын алдым да. Копияда билебиз эми, баягы оригинал эле эмес да. Копиялар мындай келет, окшош, өтө окшош. Мен кол жазмам окшош. Мен муну эмнеге шектенип атам? Жогоруда айтпадымбы? Тилек Супатаев бизде мартта тергеген.
Ошолдон мартта тергелген протоколдордун баш аягын булар замазка мененби бир нерсе кылыппы, сканер мененби перепечатка кылышканбы өзгөртүшкөн. Анткени биринчи бетте өзгөртүп койсоң болду, калган жагы шаблон кете берет. Маселе бул болот да. Биринчи адам келгенде, азыраак юрист болуп калдым, биринчи адам келгенде күбө катары сурак берет. Анан шектүү катары сурак берет, анан кийин барып анын айыбы бузулгандан айыпкер катары сурак берет. Менде 3 сурак тең бар экен. Бирок мен мартта бир эле күбө катары эле сурак бергем. Бул эки суракка мен катышкан эмесмин. Анан ал жерге мурда тергөөчү болуп иштеген өзүнүн дежурный адвокаты бар. Руслан Абдуллаев деген. Мен аны жүзүн көрө элекмин. Ошого чейин бир жолу телефон чалып сүйлөштүк. Ал мага чалды. Сен менин үстүмө арыз жазып турсуң, кечирип койгула, за выражение пидорас деп сөктү да. Анан элестеткиле, мен аны көрбөсөм, ал барат, баарын патрат кол коюп берип иштейт. Эрмек Атокуров күбө катары сурак алды, мен анын жанындагы жактоочу болуп турдум. Эрмек Атокуров айыпкер катары сурак берди, мен анын жанында турдум. Шектүү катары жооп берди, мен анын жанында турдум. Айыбы угузулду, мен ага жанында турдум. Баардыгына макулбуз деп кол коюп берип өткөрүп салган. Ошол себептен ошол кишинин номерин баягы сот башталганда соттун катчысы мага берген экен. Мынакей, сиздин адвокатыңыз ушул чалбайсызбы депчи. Көсө протоколдордун баарын ал кол коюп. Анан экинчи серия ошондон башталды. Дагы мен баягы маалыматтарды алып чыгып баштадым. Алып чыгып баштаганда эле биринчи болуп мага ошол Сокулуктун облус начальниги чыкты, Уран Шамбетов. Иним, кел, чечишели. Кабинетине кирди. Кабинетине киргенде ошол малда тергөөнүн башчысы Зарина Мамбетова деген кыз бар болчу. Үчөө сүйлөштүк. Эмне кылсаң ошол ала, мени таза кылып чыгарып бергиле деп. Макулдаштык ошонун үстүндө. Анан кийин макулдашып ошо менен тарап кеттик. Мен кийин дарыланып, Воронцовкада балам экөөбүз дарыланып жатабыз. Дарыланып жатсак, Чүй областынын ошол маалдагы жетекчисинин орун басары Урмат Сматов деген бар болчу. Азыр которулуп кетиптир. Ошол Урмат Сматов, Асанбек уулу Азамат экөө Воронцовкага барышты. Таттуу паттууларын көтөрүп алып, баягы кыргызчылык менен салтка кармашып. Барды дагы ошол жерден жанагы мага арыз жазган Респаевдин тосмо арызын көтөрүп барышты. Муну алып койгонсуң. Мен албайм, кереги жок дедим. Анан кийин ошол менен нары бери сүйлөшүп, эми ушунча көтөрүп келгенден кийин деп таштап кетишти, макулдап алып калдым ал тосмо арызды. Августтун 24-түндө эртең менен Асанбек уулу Азамат чалды, мен алган жокмун. Анан кийин 24-түндө мен сотко барсам, Асанбек уулу Азамат жанагы мага арыз жазган Респаев менен анын аялы Бакасованы мындай конвоировать этип кайтарып алып барыптыр сотко. Алып барып доом жок деп жазып бергиле. Анан ал жерде мисалы менде мындай болуп калды, үй бүлөлүк шартка байланыштуу макул болууга мажбур болдум. Себеп дегенде азыр ошол материалдык кыйынчылыктарга байланыштуу мен Европага иштеп келүү максатым бар болчу. Анан азыр дагы сотто да бир 2 ай 3 ай соттошобуз. Анан кийин барып анын чечими дагы күчүнө киргенче убакыт өтөт. Мен азыр булар менен макулдашайын дагы, мен чет мамлекетке чыгып кетейин дедим. Себеп дегенде Европага барыш үчүн соттолбогондугу тууралуу, сотко эч кандай карызы жок деген кагаздар керек, тизмелер, тизмекте бар. Мен макул болдум да макулдашып алдым. Макулдашып алгандан кийин, бирок мен ал жерде Респаев менен макулдаштым. Респаев жана Эрмек Атокуров бири-бири менен макулдашты. Бири-бирибизге добуш жок деп жазып бердик, ошону менен экөөбүз достоштук, тарап кеттик. Бирок ошону менен Ички иштер министрлиги Асанбек уулу Азаматты апа кылып чыгарып атат. Эмне десе, сиздин соттук эмеңиз бар экен, макулдашууңуз бар экен. Соттук макулдашуу бул Асанбек уулу Азамат менен эмес. Биздин соттук макулдашуу Респаев менен болуп атат, экөөсүнүн ортобузда. Анда Асанбек уулу Азамат анда фальшивка жазай берели, соттук чечими бар, мындай болот. Кызык нерсе бул болуп атат. Соттун чечими чыга элек кезде мен Ички иштер министрлигине келгем. Ал жерде ошол Сокулукту курировать этет, Чүй областын курировать этет деп туруп, майор беле подполковник бирөө менен жолуктуруп, анын кабинетинде отуруп 3 барак арыз жазып бергем. Жазып бергенден кийин айтып атпайбы, эми ишиңиз сотко өтүп кетиптир, бирок биз эчтеке кыла албайбыз. Кечирип коюңуз, арыз жазганга чейин айтпайт белеңиз. Мен мамлекеттин 3 барак кагазын короттум. Сиздин жарым саат убактыңызды алдым. Өзүм жарым саат убактымды короттум. Андан кийин эртеси күнү Чүй УВДсына чакырды. Ал жерде Марс Бошкулов деген тергөөчү калды. Ал деле ошол карыз жазды, алды да кечирип коюңуз, ишиңиз сотко өтүп кетиптир. Элестетиңиз. Анан кийин бар соттун чечими чыккандан кийин кайра уже соттун чечими чыгып калды деди. Мындайча айтканда, эгерде тергөөчү кайсы бир ыкма менен ишти сотко өткөрүп жиберсе, болду, автоматтык түрдө андан жоопкерчилик алынат экен. Мен буну көрдүм. Анткени
сотко өткөрүп жиберсе, сотко өтүп кетти, кечирип коюңуз деп тергөөчү соттон чечим, соттун чечими чыгып калса, автоматтык түрдө двойной алиби болду. Бул жерден тергөөчү эч жоопкерчилик албайт. Эми буну мен ушуну 1 жылдан бери министрликке айтып келатам. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында экинчи кылмыш иши козголду. Анан Экинчи дагы кылмыш иши ошол Асанбек уулу азаматтан 1 миллион сом доолап, анын 100 000 алып аткан маалда кармалды деп эми аны тилекке каршы ошо журналистиканын айланасында жүргөн элдин баары билсе керек. эме Facebook'тарга да чыгып кетти эле, ушу акча талап кылып аткан жеринен кармалды деп видео эметип, машина Эми элестеткиле. өтүп атпайдыбы? Мен тергөөчү болсом, мен акчаны ошентип алмакмын. Бирок тилекке каршы мен тергөөчү эмесмин. Жок, тилекке каршы бактыга жараша мен тергөөчү эмесмин. Мен ушу журналистикада иштеп жүрүп, кичине логикасы бар адам катары мен тергөөчүнүн деңгээлине түшүп антип албайм. Эгер мен алгым келе турган болсо, мен 99 тепкичтүү оор бир механизм ойлоп тапмакмын ошол акчаны алганга. Анан бул жактан кармалбай чыгып кеткенге. А бул жерде мындай болуп атат да, логика жок эле, баары түпсүз эле барып алган адам болуп атпайбы? Эң кызык нерсеси бул болуп атат. Ошол экинчи кылмыш иши боюнча 8 февралда кармалгандыгым боюнча нестыковкалар толуп тура. Мына соттук отурум болуп бүттү. 4 айга жакын соттоштук. Жыйынтыгында мени 20 000 сом айып төлөө Эрмек Аттокуров 208-берененин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп тапты. Бул жерде кызыктуу нерсенин биринчиси эле, ал жерде 208-берененин 2-бөлүмү коюлган. Башкача айтканда, жанында шериги менен депчи. А шеригим ким экенин мен билбейм али. Камалдым. СИЗОдо камерада жатам. Анда да билбейм. Тергөө башталганда угуп алып каткырдым. Тергөө башталган эмес. Тергөө башталганда да билбейм ким экенин шеригимди. Тергөө бүтүп атканда, баягы кылмыш иши менен тааныштырып атканда карасам, Акжолтой Тукунов менен биргеликте дейт. Себеп дегенде, баягы Facebook'та биз пост жарыялап турандан кийин прикрепить кылып адамдарды кошобуз да. Ошо кошкондо Акжолтой Тукунов дайыма биринчи болуп чыгып калат экен. Аттокуров Эрмек поделился с Акжолтой Тукунов. Анан кийин астында пост чыгат экен. Ошо менен 4-5 бетти скриншот кылып алганда, бул Акжолтой Тукунов экөө биргеликте кылып атат деген. Элестетиңиз, ал жерде эң кызыгы, мен ошол жерде эле кайра өзүмдүн баракчамды карап көрдүм да. Улан Ниязбеков да бар экен ал жерде. Министр болдубу? Анда менин эгерде Шабдан Алымбеков, ошол жанагы менин тергөөчүм, жанагы пара боюнча кармаган тергөөчү Шабдан Алымбековдун логикасына таянсак, анда менин соучастниким Улан Ниязбеков чыгып атат. Канат Жумагазиев чыгып атат. Азыр Чүй областынын губернатору. Мурда ошол Ички иштер министрлигинде эле, ошо милиция системасында эле чоң кызматтарды ээлеп келген. Алда менин соучастниким болуп чыгып атпайбы? Президенттик администрацияда иштеп аткан балдардын жартысы эле. Дайыр Орунбеков да бар экен ал жерде. Аскат Алыгөзов бар экен, соучастниктерим, потенциальный соучастниктерим. Эмне үчүн алар кошпойт, Акжолтой Тукуновду кошпогон? Алар баары бир Акжолтой Тукуновду кармашты кийин. Балким ошол бир ок менен эки коянды атабыз, экөөнү бир чабабыз деген да ой болушу мүмкүн. Же болбосо баягы менин ноокаттык досум айтмакчы, калласы бош да. Ошол себептен экөөнүн эле бир варианты. Же Тукунов менен кошо бир чабабыз, же болбосо калла бош. Ошол эле. Ошонун жыйынтыгында андан кийин иш козголуп кетип, беренелерди оорутканга аракет кылышты. Анан сиз да видеолорду Мындай болуп атат да. видео боюнча айтып кетпедиңиз беле? Мына машинанын артына акчаны салып коюшкан деп эме машинанын эшигин талкалап коюшту. Ошо задержаниясы кандай болду негизи? Задержание мындай болду. Январда 12-синде, жок, январдын башында экен, мен так числосун билбейм. Жаңы жыл келип эле, эми баягы каникулда жатып, сооругуп турган маалда эле чалып баштады. Урмат Исматов чалып баштады. Орун басар. Эрме жаңы жыл келди, жаңыча баштайлы, достошолу. Ёлки-палки, экөөбүз душман эмеспиз. Анан кийин эле Асанбек уулу чалып баштады. Эрмек байке достошолу, кечиришели бири-бирибизди. Мен ага айттым, менин бир эле максат, талабым бар, сени жумуштан кетириш керек дедим. Анткени сен канча адам тагдырын талкалап атасың. Картан билебиз, мен Волияда жүрүп, ушунча талкаланып атам, атjakта за забором, за решеткой канча адам жатат дедим агачы. Мен эркиндикте жүрүп өзүмдүн укугумду коргой албай атам.
коомчулукту көтөргөн абалда. А эгерде жөн эле монтип эле бир барак арыз жазып анан кийин анын жообун карап отура берсең, бул бесконечность. 3 жыл өтөт, 3 жыл өткөндөн кийин по истечениям срока давности деп туруп ишти жаап таштайт. Азыр мынакей баардык коомчулуктун алдында чыгып министрликке барып кайрылуу жасап атып, менин абалым ушул болуп атат. Министрликке барып кайрылуу жасап атып, камалып кетип атам. Анан бул жерде мындай болот. 12-синде келет, машинам отурат. Жума күн болчу, жума намаздан кийин жолуктук, машинамда отурду, 2 саат жүрдүк. Анан мен видеолорун жана керектүү жерлерин кезип туруп Facebookка жүктөдүм. Баштаганда Эрмек байке жүктөп кеттик, машинага отурган эле баштады. Чүнчүп кеттим, чумам чыгып кетти, үй бүлөнүн баардыгы уруктаган, классташ баардыгы шылыңдап атат. Болбой калды Эрмек байке, бирдемсе кылалы. Давай кылалы, мен маселемди чеч, проблема жок. А мен маселем эмне? Менин маселем толук кандуу убакыт алыш керек. Себеп дегенде алар баягы ишти тараптардын макулдашуусу менен жапкан күнү менен менде баары илинчек болуп калат анда. Мен привлеченный болуп калат. Привлеченность алып салгыла. Привлеченность алыш үчүн эки нерсе керек. Же сен жумуштан кетишиң керек, а мен сотко кайрылышым керек. По новым открытым обстоятельствам сотко кайрылып туруп, ишти нөлгө чыгарышым керек. Же болбосо, жана Респаевдин менин үйүмө кирип келген үчүн кылмыш ишин козгогула. Анан кийин анын үстүнөн кылмыш иши козголгондон кийин мен кайра жаңы ачылган жагдай деп туруп, мен жогорку сотко барайын. Ошентип нары бери талашып атып, анан кийин сокулук роудус болсо кылмыш ишин ачкандан баш тартып туруп алды Респаевка. Алардын түшүнүгү боюнча менин короомо кирип келип, же болбосо гаражыма кирип келгени кылмыш болуп саналбайт экен. Себеп дегенде менде же огородум толугу менен курчалып туруш керек экен. Дубал мененби, же болбосо жанагындай забор мененби. А мен зымтор менен курчалган үчүн ал эчтеке болуп эсептелинбейт экен. Алардын логикасы менен. Гаражымдын ичи, гараж менин менчигим болуп эсептелбейт экен, анткени гаражымдын дарбазасы жок экен. Үйдүн эшиги жок болсо, үй сиздики эмес болуп калабы ошондо? Эгер менин үйдүн эшиги кайсы бир деңгээлде кулап кала турган болсо, сиз кирип келсеңиз, сиз менин менчигиме кирген болуп эсептелбейт экенсиз. Эгерде сизге карата мен күч колдонсом, мен жооп берип калам. Мына сокулуктун логикасы. Анан кийин мага баягы беренелерди үстүртөн эле жазып коюрат да. Анан мага бир күнү сокулуктун тергөө башчысы, тергөөчүсү, анан башчысы ошол маалда Уран Шамбетов отуруп алма комментарийди көргөзүп атат. Мына көрүсүзбү, сиздики бирөө да келбейт экен. Анткени ал жерде остекление деп турат. Анан эгерде балкон болсо болмок, анан кийин жол болсо мындай бир корчолгон болсо болмок, айнек менен курчалса болмок, анан пластик айнек коюшту да болмок, дарбазаңыз жок экен деп башташты. Айламына бергилечи мага ошо комментарийди. Бербей коюшту. Анан машинада сүйлөшүп отуруп айтып калдым Азаматка, ошондой комментарий проблема болуп атат. Десем комментарий мен сизге белек кылайын. Макул, белек кылсаң белек. Качан бересиң? Кийинки жекшемби берем. Сүйлөштүк анда. Деп макулдашабыз. Анан кийин мен сурайм комментарий. Ошо менен алып түшүп кетет машинадан. Бул 12 январда болуп атат, 24-жыл. Анан кийинчерээк февралдын, жок, январдын этектеринде мага китеп алып келип берди, биринчи томду. Комментарий. Ал белек болчу мага. Комментарийди окуп, алар менен Уран Шамбетовго жана тергөөчүлөргө жөнөтүп баштадым. Тергөө кызматынын башчысы Нурдин Аширов деген дагы бирөө бар. Тагыраак ошол маалда иштечи, азыр которулуп кетиптир. Ошолорго көргөзүп баштадым, алар көрүштү дагы бир нерсени айтып, анан унчукпай коюп, ушинтип башташты. Анан кийин 27 беренеге керек болуп калды комментарий. Анткени эшиктин баарын эле 27 берененин биринчи бөлүгү деп жазып коюрат. Уголовный кодекстен, кылмыш жаза кодекстен карасаң алып үстүртөн жазылат. А комментарийде ар бир нерсе жиликтенип берет. Мага комментарийдин биринчи тому керек болуп калды. Анткени баягы 194 берене экинчи томдо экен да, мага 27 берене биринчи том керек болуп калды. Азаматка байланыштым баягы. Баягы белегиңди алдым, мага жакты, эми экинчисин бер. Азыр ошол нерсени булар китебиңди алдым, эми экинчисин бер дегеним, эми акчасын бер деп айтты деп кыйыр түрдөгү далил катары сотко алып барып, сот ошону туура кабыл алды. Элестеткиле, мен экинчи китепти алып, эми биринчисин бергиле десем, автоматтык түрдө булар 100 000 сом деп түшүнүп алышты. Булардын айтуусунда. Анан ошондо 100 000 сом алып келип бере калышты. Элесе түшүнгөн нерсесин эле кыла бере турган болсо, эмне кылабыз? Анан ошентип ызы чуу болот. Декабрда баса белгилей турган нерсе, декабрда мен министр Улан Ниязбековдун сүрөтүн коюп туруп, анан астына пост жазам. Ошо МВДда болуп аткан нерсени. Анын эки ооз сөзү бул сөгүнгөн сөздөргө жатат деген нерсе чыгып калды.
ооз калгыс сөздөр, жөн эле сөгүнгөн эмес, ооз калгыс сөздөр менен сөгүнүптүр деп туруп, менин үстүмөн кайра административдик иш козгошту. Эмне деген Кылмыш ишин козгогонго аракет кылышты, бирок кылмыш ишинин составы жок болуп калып, административдик иш козгошту. эмне деген сөзгө? Ал жерде посттун башын бля пиздец деген сөз менен баштагам. Министрдин сүрөтүн коюп, анан бля пиздец деп туруп, анан окуяны сүрөттөп берген. Булар ошону скриншот кылат. Эң кызыгы, мен аны башка күнү белгилегем. Мисалга айта турган болсом, 1-декабрда белгилесем, алар 10-декабрда скриншот кылат дагы, ишти сотко 10-декабрда Эрмек Абдыкуров сөгүндү деп туруп сотко өткөрүп атат. Сот карады да, бул кечирип койгула, 10-декабрда экен, бул 1-декабрда жазылган пост экен. Силердин дариңер не соответствует деп туруп, мен актаганга мажбур болдум. Кичине логикасы окшойт экен да ал жерде. Анан мына ушул жерден оталган ушул жерден башталды. Ошол пост чыккандан кийин же Роудунун башчысына балка тийгенин билбейм, же өзү чочуп кеттиби, активдүү аракеттерди башташты. Киши сала башташты. Баягы Кыргызда 6 миллионбуз да. Айланып келип куда сөйүп чыгабыз. Роудунун дозу менин бир тууганымдын дозу болуп чыгып, аттарын атабай эле коеюн. Эң артынан мен бир тууган байке мага телефон чалып баштады. Мамлекеттик министр жанында сөйгөн сөзүңдү өчүрүп койчу. Мага баланча деген дозум чыгып атат, ал түкүнчөнүн дозу экен. Ошол деңгээлге жеттик. Анан кийин ал посту макул деп өчүрүп койдум. Өчүрүп койгондон кийин окуя экинчи этапта алды. Экинчи этапта алганда Мирлан Насиров деген Чүй областтык тергөө кызматынын башчысы. Ошондой жетекчинин орун басары, зампарас деп коет экен, зам по расследованию деген сөз. Аталышты окумуш болот экен. Зампарас чакырды. Чакырды да маселеңди бир жумада чечебиз, эркекче сөз берем. Честь мундира, слово офицера деп. Хорошо деп бир жумага тарап кеттик. 20-декабрда макулдашылган күнү чалсам албай койду. Чалсам албай койду. 2 күн күттүм, анан ошо зампарасын сүрөтүн чыгартып, кийинки пост жарыяладым. Кечирип коюңуз, сиздин слово офицериңиз менен честь мундира эчтекеге татыбайт экен. Ошондон ал жеке душмандык өтө баштады. Мирлан Насиров. Ошо менен ал душмандык өтө баштады. Анан кийин эле Мирлан Насиров Уран Шамбетов айтып атат. Сен өзүңдүн тергөөчүңдү коргой албасаң, сенин тергөөчүңдү биз коргоп беребиз. Сен балаңды коргой албай атасыңбы? Сен балаңды биз коргойбуз деп туруп, анан 29-декабрда иш козгоп атышат менин үстүмөн. Миллион сом талап кылып атат. Анан негедир миллион сом талап кылган адамга 100 000 сом көтөрүп барып атышат. 10%. Эгерде сиз өзүңүз ойлонсоңуз, 100 миллион сом талап кылып атар, 100 000 макул болосузбу? Жок да. Жок дегенде бир 50%-на макул болосуң да, мисалы. Сен базарга 10 000 доллар деп машинаңды алып чыксаң, 100 000 сом көрсө берип салбайсың да. Таза болсо 500 000 бер дейсиң да. Содалашасың да. Анан кийин негедир миллион сураган адамга 100 000 сом алып келип атышат. Бул жерде башка саясат турат. Анткени 100 000 сомго чейинки бул менее тяжкий статья экен. Жеңил статья экен. Башкача айтканда, эгерде менее тяжкий статьяда жабырлануучу тарап тосмо арыз жазса, ишти жапканга мүмкүнчүлүк берет экен. Буларда мындай максат болгон. Содалашабыз, Эрмекти кармайбыз, жабабыз, анан бир сыйра эмеге СИЗОго киргизебиз, СИЗОдо жатканда сүйлөшөбүз. Мындан кийин ал жагын жабат, биз ишти жабабыз. Ошол максат менен жабат. Жапкандан кийин коомчулук, журналистика коомчулугу көтөрүлүп кетет. Эрмек Абдыкуров какет адам. Анан кийин эле булар баягы артка кайтканга айыргасы жок болот. Бул жерде ошол Чүй областык милициясынын пресс службасынын шалаакылыгы да. Булар артка кайтканга мажбур болот дагы, анан ишти аягына чейин чыгарууга белсенишет. Болбосо 100 000 сом тапкан адам үстүнө 1 сом кошкондо, бул менее тяжкийден средний тяжестьке өтмөк. Бул жерде уже содалашууга болбой калмак. Эми 100 000 сом тапкан адам үстүнө 1 сом кошуп, же болбосо 10 000 сом кошуп коймок, 110 000 сом алып келип, 150 000 сом. Анысы эле ал акча өздөрүнө жүрөт, 200 000 сом деп алып келип коймок. Надо будет миллион алып келмек, эгер бирөөтөлө мени жапкылары келсе. Сөзүңүз Содалашуу аракети жүрүп. бизде 10 мүнөттөй калды. Казыр андан кийин дагы кайра чалам. Өчүп калса кайра чалам. Булар Анан кызыгы дагы бир кызыгы болуп атат. Ишти 29-унда иш козгоп атышат. 1 ай бою менин телефонду тынчып алган. 8 январдан 8 февралга чейин.
1 ай бою мен бирөө менен дагы, Азамат менен дагы, Мирлан менен дагы, Насиров менен, Уран Шамбетов, Урмат Сматов менен дагы, Тилек Супатаев менен дагы акча жөнүндө бир ооз сүйлөшмөктүрмүн. Же болбосо мен башка бир өзүм жакындарым менен жакында акча болот, мен жакында акча берем, же Аскидай, же болбосо да бир нерсе, акча жөнүндө эч сөз жок. Кылмыш ишиме 6 аудио записи жөнөттүр ошол прослушка боюнча. Бирөөсүндө жок. Бирөөсүндө Асанбек уулу Азамат менен сүйлөштүрүм, калган 5 запись бул жалаң өзүмдүн турмуш тиричилик, балам менен сүйлөшкөнүм, аялым менен сүйлөшкөнүм, тааныштарым менен сүйлөшкөндөр бүттү. Эгерде азыркы жолу таксоид этсем, клиенттер менен сүйлөшкөнүм чыкмак. Анан жана сиз видео боюнча да айтып калбадыңызбы? Оперативный съемкага. Видео боюнча кызыгы бул. Темадан чыгып кеткен турбайбы? Видео боюнча мындай болот. Кылмыш ишинде далил катары 4 саат видео жүктөлгөн. 2 дискте. Бул ошол жана 12-январдагы экөөсүн сүйлөшкөнүбүз, анан кармалган күнү саат 8 февралда саат 2:30 саат 5ке чейинки аралыктагы видео жүрөт. Ал жерде деле бир сөз мен Эрмек Аттокуров, андан Асанбек уулу Азаматтан акчаны качан бересиң, канча акча бересиң, канча алып келдиң деген сөз жок. Мен тескерисинче мен андан сурап атам. Сен азыр мага 100 000 сом алып келдиң десем, ооба дейт. Сен ошо 100 000 азыр мага бересиң десем, ооба дейт. Ошондо мен 100 000 алып туруп унчукпай калышым керек да десем, ооба дейт. Жок, макул эмесмин дедим. Менин биринчи максатым сени жумуштан кетириш дедим. Анан кызыгы ошентип келет дагы экөөбүз жүрөбүз, мен өзүм иштеримди бүтүрүп жүрөм. Үй бүлөм менен жүрөм, машинанын ичинде кичинекей жээнимди салып алгам. Апам жүрөт, аларды улам, карындашым, эми баягы тиричилик, турмуш тиричилик. Бирөөнү бир жерге жеткирем, экинчисин бир жерден алып келем, жеткирем, ошентип баягы транспорттук кызматты аткарып жүрөм үй бүлөнүн ичинде. Анан келинчегимди тосуп алдым. Анан айтып калды, мени моргко жеткирип коесузбу деп. Макул деп моргко жеткирип койдум. Андан мурун психдиспансерге жеткирип коесузбу деди. Андан кийин кайра моргко дедим. Моргтон чыккан диспансерге кирем, ал жака таштап коюңуз дедим. Мен баягы добрый жаным макул дедим. Түшенеңде эле түшүрүп койсом болмок экен ошондо. Көрсө аларга мындай оозу куш жерге дейт экен да, киргенден кийин оозун тороп калып чыгарбай база калган. Анан ошол жерден барат дагы машинадан түшүп кетет. Мен азыр моргко кирип чыга алайын, Александра Сергеевна бирөөгө жолугуп келе калышым керек, ал кеткен жатат, экспертизаны ала калышым керек деп түшүп кетет. Кайра келди, Эрмек байке, биякта мен көпкө кала турган болдум. Түшүп койсоңуз машинадан деди. Түшкөндөн кийин мага 100 000 сом берди. Кол менен алып чыгып берди. Койдум. Бунун баары машинанын сыртында болот. Тигинин камерасы төшүндө экен дагы, ал нерсе көп нерсени көргүзбөйт экен. Баягы угол обзор өтө кыска болуп калат экен да, баардык нерсени көргүзбөйт экен. Анан кийин жанагы сырттан берген акчаны мен албай койгондо мен машинага отуруп алсам, китепти эмне кыла ал деди. Анткени мага экинчи томду алып келип бермек да. Багажга салып кой дедим. Мен за рулем отурам өзүм. Багажды ачты, жапты, машинаны разворот алып чыксам эле хлопать этишти, кармашты. Автоматчиктер айланайын, токтотуп деле сыртка түшүп коюңуз, биз баланча кызматтанбыз десем, мен түшүп берем да каяка качып кетем. Тем более жолун тороп коюшкан. Автоматча келип алып эле машинамды талкалап башташты. Айнектерин, эшиктерин кайрып. Мен дайыма ремень тагып жүргөн адам катары мен ремени чечишкен жокмун. Мындай эле желкаман кармап эле тартып баштады, курткам айрылды. Кышындагы оор бут кийим, калың бут кийим, педалдардын астына кирип кеткен. Биякта дал бастап атканда. Антип менди бутты алып чыкканча мени мындай эле сүйрөп алып чыгышты. Эки эшиктен кайрып салышты. Алдыңкы эшиктерди. Анан ошол менен ал жерден кармап жанагы башталды. Маски шоу бүткөндөн кийин, анан кийин баягы машинаны аңтарып, багаждан 100 000 сомду алып чыгышты. Анан кийин ошол жерден кыскасы камерамен тартышып мени алып келип жүктөп кетишти. Алып барып ошол менен Убуду алып кетишти. Кызыгы ошол жерде 30 мүнөт видео жок. Шыр эле видеону карасаң, шыр эле мен машинанын салонун ачып алып аңтарып аткан жерлер бар. Бул жерде эмне бар? Бул жерде эмне бар? Кекет мокот. Бул жерде эмне бар? Канча акчаң бар? Анан айт. Мен бир дисти көрсөм ошондой экен. Анда экинчи дискте турбайбы? Кармоочур деп. Экинчи дискти салсам, экинчи дискте ошол эле окуянын экинчи камерамен тартылган экен. Эки камерамен келип тартыптыр. Ошол эле окуя бул камерада, ошол эле окуя бул камерада бүттү. Ал 30 мүнөт жанагы Асанбек уулу Азамат мени сыртка алып чыгып атат да машинадан. Ошол чыгып акча берген маалы жок. Акчаны багажга салган маалы жок.
Анан эшти кайрып мени сүйрөп түшүп аткан маалы жок. Эмне үчүн мени кармап аткандыгы боюнча түшүндүрүп аткан маалы жок. Автоматчиктердин кыймыл аракети жок. Мунун эки себеби болушу мүмкүн. Бирөөсү жана Асанбек уулу Азаматтын жана акча берип анан мени албай койгон нерсесин жокко чыгарып коюш керек. Же болбосо жанагы маскачан акмактарды эле коелучу. Алардын кадыр баркына деле доо кетире албайм, анткени ал маскачан болгон чейин кимиси ким экенин билбейм да. Ошол акмакчандардын чегинен ашып кеткен аракетин жаап жашыруу. Анткени мен чыкты эле чыкмадым да, ал ишин кайрып салыштым да. Ал да материалдык чыгым да. Азыр материалдык чыгым дегенден да коруп калдым, бирден сүзсө эле доолоп атат деп айтпасын деп. Анан ошентип кармашат, ошол 30 мүнөт видео жок. А жанагы менин жанымда жүргөн Асанбек уулу Азаматтын жана 2 сааттык видеосун атпайбы? 8 февралда саат 1:30 2лерден ошол 5ке чейинки кармалган учурдагы видеонун эң артында Асанбек уулу Азамат мынтип айтып атат. Жакын арада кайра да чыгарам. Акчаны салдым, баскыла деп атат. Акчаны бердим деген жок. Акчаны алдым деген жок. Акчаны салдым деп атат. Орусча айтканда, я подкинул, давайте, задержайте, хлопайте деп атат да, орусча айтканда, эгерде сөзмө сөз которсок. Эми ушунун баарын прокурор көрдү дагы 3,5 жыл суроо. 5 соттун ары бери карады дагы 20 миң сом салып койду. Эми ал жерден далилдер жок болуп атпайбы? Мага прямой далил жок. Бүт Эрмек Аттокуров мага я требую компенсацию деп ссылка жөнөтүптүр. Мен анан ушундайча түшүндүм дейт. Орусча айтканда, мало ли чего ты понял, ёлки-палки. Сен вообще-то бир нерсени түшүнөсүңбү деп сурагым келди. Элестеткиле, мен азыр силерге бир нерсе айтсам, силер ошондой түшүнсөңөр, анан ошонун үстүнө арыз жазсаңар, прокурор колдоп берип туруп соттой кетет. Эми азыр Кыргызстанда Көчөдөн кетип барат эле, азыр бир эле любой эле бир кызга, кыз чоң жашынакай экенсиз деп койсо, ал арыз жазса, мага тийишти деп. Же болбосо сексуалдык ыдык көргөздү деп сизге арыз жазса, сиз жөн эле комплимент айтып койдуңуз. Ал ошентип түшүнүп алдым деди. Же болбосо сиз жөн эле ошол кыз тарапты карап койсоңуз, ал мен өтө карадым, мен ушинтип түшүнүп алдым, сексуалдык ыдык көрүп калдым деп жазса, прокурор колдойт да соттоп жиберет. Ушундай эле окуя болуп атат да. Эми сот менен прокурордун аракеттери ал өзүнчө чоң. Мен мына 1 жыл ичинде тилекке каршы 2 кылмыш иши жана 2 административдик иш менен соттолдум да. Мен сот, прокурор, милициялардын ишин ичинен көргөндөн кийин мен түңүлүп эле калдым. Негизи системага келе турган болсок, система өлүп калган экен да. Жана правосудие деп коебузго, сот системасы, прокуратура, милиция. Азыр мындай экен. Милиция так тергөөчүнүн өзүнө келе турган болсок, тергөөчү эч кимге баш ийбейт экен. Бул кайсы бир жеңгелде туура деп ойлошубуз мүмкүн. Молодец, ал өз алдынча иштейт, жетекчиге баш ийбейт. Жок, андай эмес. Ал жана тергөө кызматына баш ийет экен, болду. Мисалы, азыр РОВД, ГУВД деле сүйлөй береличи, анткени кыргызча айтсак да көптөр түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошол эле РОВДдагы тергөөчү РОВДнун башчысын укпайт экен. Начальник РОВДны укпайт. Ал самостоятельный орган. Ал кимди угат? Тергөө кызматынын башчысын угат. Райондогу тергөө кызматынын башчысы ал РОВДнун начальнигин укпайт, ал ГУВДдагы тергөө кызматынын башчысын угат. ГУВДдагы тергөө кызматынын башчысы кимди угат? Ал ГУВДнун башчысын укпайт. Ал министрликтеги аппараттагы тергөө кызматынын башчысын угат. Башкача айтканда, фамилиясын Ибраимов беле, унутуп калдым. Альтайыр деген тергөө кызматынын башчысы бар. Фамилиясын унутуп калдым. Мени көрүп аткан болсо капа болбосун. Ошол Альтайыр Байкенин айтканын угушат тергөөчүлөр бүгүнкү күндө. Калгандарын признавать этишпейт. Бул нерсеге мен сокулуктан күбө болдум, чүй милициясынан күбө болдум. Эки жол. Азыр Кыргызстанда деген эми көбүнчө эле милиция кызматкерлери ошондой беззаконие менен өздөрүнүн каалаган иши менен иш козгоп калышпады көбүнчө адамдаргачы, көбүнчө нааразы болушпайбы. Анан сиз да Фейсбуктан дагы МВДнын алдына келип Улан Ниязбековго прямое обращение кылып аткан дагы видеоңуз чыкты. Ошо Улан Ниязбековго да киргизбей коюшту деп да айтып калдыңыз да. Маселе мындай болуп атпайбы? Азыр маселени эч ким чечпей калды. Менин маселемди ошол Асанбек уулу Азаматтын катасы боюнча маселени министрден башка эч ким чечпей калды. Анткени мен зам министрде болдум. Ашир Ходжаев, Эркебек. Тергөө кызматынын башчысында болдум. Министрдин кеңешчисинде болдум. Жанагы бөлүм башчылары да аларды айтпай эле коеюн, сандарын унутуп калдым.
анан чүйдү курировать эткен аппараттагы кызматкер, анан кийин сокулукту курировать эткен аппараттагы кызматкер, баардыгы менен сүйлөштүм, толук жок. Баардыгы бир ооздон бул биздин кызматкерге биз кантип чара көрөбүз дейт. Башка эч кандай мен караганын көзүн кантип чукуп куюм, барыбыр башка сазганга айтчу болчу, бүркүткө айтып деп отурат. Ошондой эле болуп калыптыр да ал жери. Биз өзүбүздүн кызматкерди кантип чукуйбуз? Эгерде дейт, азыр биз өзүбүздүн кызматкерди жазага тарта турган болсок дейт, анда сага окшогон миллиондогон кишилер чыгат. Демек моюнуна алып атышат да. Мага окшогон миңдеген киши, жүздөгөн киши сыздап отурган. Биз анын баарын анан прецедент баштайбыз, прецедент баштала турган болсо бизге хана дейт. Ёлки-палки, анда бизге хана болуп жүрө берсин анда. Бул Азамат Асанбек уулун коргоо менен булар өздөрүнүн тергөөчүлөрүнө прецедент даярдап берип атышат. Эмне десе, биз кимди каалагандай жабабыз, кимди каалагандай чабабыз, кимди каалагандай иш козгоодон баш тартууду актайбыз. Бизди министрлик коргоо болот, тергөө кызматы коргоо болот, начальник следственный служба коргоо болот деп булар анан башаламанды коюш баштайт. Чындыкты айткан үчүн мен 2 жолу кылмыш иши, 2 жолу административдик иш менен соттолдум. Ал эми жасалма кылмыш жасаган адам дагы деле ошол жерде иштеп атат. Менин арызым жогоруда башында айтпадым, мен арыз жазгам депчи Респаевдин үстүнө. Ал арызды Абдиманапов деген тергөөчү алат дагы, иш курамында кылмыш жок деп туруп, апрель айында, 2023 жылдын апрель айында ишти жаап таштайт. Жабат дагы эреже боюнча, ал жапкандыгы боюнча прокуратурага маалымат бериш керек, мага маалымат бериш керек да. Ал эч кимге маалымат бербей, ишти жабат дагы мындай ишкана көчүгүнүн астына басып отура берет. Срок давности өткөрүш керек же дагы бир нерсе кылыш керек. Бирок азыр мындай кылып Анан мен буну көтөрүп чыккандан кийин ал кызматкерди жумуштан алып ишти. Кызыгы ушул болуп атат. заднее число мененби? Жок, шалакылык менен кетирген шалакылык кетирген, ал шалакылыкка жатат. Ал чечим чыгарды, чечимин эч менен тааныштырбай койгон үчүн шалакылык кылган Абдиманапов жумуштан кетти. Жанагындай жасалма протоколдорду толтуруп, ишти сотко өткөрүүнү тапшырма берген тергөө кызматынын башчысы Зарина Мамбекова с понижением Чүй областтык милициясына тергөөчү болуп келди. Тияктан башчы болчу, тергөө кызматынын башчысы. Bunun баарын ичкиликтөө кызматы өзү Кочконов кол коюп документ менен түшүндүрмө берип атат министрликке, жетекчиликке. Элестеткиле, шалакылык менен тергөөчү жумуштан кетип атат, тапшырма берген жетекчи понижение менен кетип атат. Ал эми түзбө-түз аткарган адам, анын аракетинде кылмыштын курамы жок. Эчтеке кылган эмес. Ал дагы деле иштеп атат. Ал балким эртең сизди соттойт, аны билбейм. Ал балким сиздин үстүңө эртең иш козгойт. Аны билбейм. Анткени анда эмне? Анда уже крыша бар, анда уже дозволенность. Ал жылгырып жүрөт. Эми ошондой адамды кандай ата-эне тарбиялады? Билбейм. Же ата-энеси жакшы эле тарбияласа болбой эле өзү начар чыгып калдыбы, билбей калдым. Эми экинчи иш боюнча нестыковкалар толтура. Башында баштаганда жана айтып Акжолтой Тукуновду мен соучастием кылды да. Экөө биргеликте. Анан нары чукуду, бери чукуду, же Акжолтой Тукуновду кийинкиге калтырып койгула дедиби, же болбосо башка себептер болдубу? Же менин баягы деп содалашууга мындай болду, мен бир туугандарым салып баштады да ортого. Содалашалы, тынчыйлы. Макул болбогон. Мен бир тууган байкеме Шабдан Алымбеков тергөөчү түзмө-түз чыгып, жолугуп, ийниңизди кой деп коюңуз, биз унчукпай калабыз. Содалашуу болду. Мен макул болбогон. Анан кийин ал содалашууга макул болбой койгондон кийин анан ишти оорлотуш керек болду. Тукуновду кийинкиге оорураак статьяга калтырабыз дештиби, же болбосо аны чындабай эле кошо албай койдубу менин кылмыш ишиме. Анан алды дагы 2-бөлүмдү 4-бөлүмгө отуруп жиберди. Ал деген особо крупный размери. Мындайча айтканда, башында атайын менее тяжкийге которушкан да, кармашкан да, содалашабыз деп. Содалашуу жүрбөй калгандан кийин особо крупныйга жөнөтүштү. Ал менен мени көбүрөөк оорлотобуз деп туруп анан 3,5 жыл сурашты. 3,5 жыл сурады дагы, прокурор карап, буга чейин кылмыш ишине барбаптыр, анан кийин үйүндө кароосунда балдары бар экен, ошого байланыштуу эме менен, жана сыноо менен 3,5 жылга үйүндө камайлы деди. Анан сот нары бери карап туруп, ылдыйраак жүрүп койду. Сотто прокурор, адвокат соттун аракеттерин көрүп, мен буну базарга салыштырдым. Прокурор барат экен, күнөөлүң далилденген жокпу, баары высший мера наказанияны сурай берет экен. Эгер статьяда
5 жылдан 2 жылдан 7 жыл деди, 7 жылды сурай берет экен. Анткени ал билет адвокат нөлдү сураарынчы, же жеңилин сурарын. Анан сот каалайт экен, ортосун карап туруп ортодон чечип берип коет экен. Далдалчыдан сиз базарга уюңузду алып чыктыңыз, 10 миң сом дедиңиз. Мен келдим 5 миңге алам дедим. Далдалчы келди, сага эмес, давай 7,5 миңге ал деди. Мен жетелеп кетип калдым. Сот ошондой эле экен. Эки административ ишке алып барды. Бирөөсүн жанагы министрдин сүрөтү менен чыкканды алып барды, аны далилдей албай коюшту. Кайсы күнү жарыялаганымды прокуратура далилдей албай койду. Болбосо прокурор барып алган, жаш эле кыз. Эрмек Аттокуров күнөөлүү деп таптык эсептейбиз. Анан жок, күнөөлүү эле көрүнүп турбайбы, башында таптык деген, анан барып эсептейбиз деген, анан эң артында күнөөлүү эле көрүнүп турат го мынакей дейт. Кайсы күнү жарыялаганын десем эчтеке айта алышпайт. Анан кийин далилдей албай туруп эле 5 сутка сурады. 5 сутка камайлы, 126-берене майда бейбаштык менен. Анан акылына келе деген сепчи. Эртеси күнү кайра экинчи сотко алып барышты. Эртеси күнү баягы эле ошол баягы менин үйүмө кирип келген кошунам аялы кайра арыз жазыптыр. Эрмек Аттокуров мени көчөдөн барат сөктү деп. Кайсы күнү айта албайт. Кайсыл айда? Примерно январь. Не деп сөктү? Айта албайт. Мен кандай кийингеним эле, кара кийингем дейт. Айланайын. Кара менен ак классикалык уң. Аны Кыргызстандын жарымынан көбү кара кийет. Кара курткачан болчу. Сен күйөөңдүн да кара курткасы бар дедим. Анан ошондо дагы далилдемей турса дагы прокурор Эрмек Аттокуров 5 суткага камалсын. Ал эптеп потолокту тебе берели, анан ылдый соодалаш ылдый жагынан бир нерсени алып. Мында деле прокурор Акунова. Ошону сурады. Кундуз Акунова болуш керек эле. 3,5 жыл депчи. Эгер ал башында эле 20 миң сураса, балким сот актап иймек. Мисалы да. Сотко баары бир. Ал мисалы сен тагдырың эмес, сот үчүн ал бул текучка. Текучка проблема, текучка. Сага задача келди, задание эмес, задача дейин. Мисалы милдет, жумуш милдети боюнча сен бүтүрө турган иш келди, сен аны бүтүрдүң, тапшырдың, болду, ошол эле. Мисалы мындайча айтканда баягы кереги жок деген кагаздарды соктойсуң го өзүңдүн үйүңдө отуруп. Ошондой эле да, карап көрүп, бияка ыргытып берет, анан башы ооруйт. Кызыгы прокурор өзү жанагы кылмыш ишин окубайт экен. Мен ушуга да көзүм жетти. Алар мисалы кылмыш ишинде мен биринчисинде бир 67-75тен турган бир томдук кылмыш иши болгон. 136-берене менен. Экинчиси 208-берене менен 2 томдон турган. Соттук процессте көрдүм, ошол эле былтыркы прокурор деле Акжол болчу аты. Быйылкы Кундуз Акунова деле кылмыш иши менен таанышкан эмес. Алар по ходу процесса таанышып алабыз деп дагы, ошонун баарын аннотациялап туруп, кыскартып туруп, жанагы айыптоо актысы деп коет, ошол айыптоо актысын окуп туруп эле сотко келе берет экен. Ошо айыптоо актысын эле окуп коет экен. Мисалы, жана 60 беттен турган кылмыш иши 2 бет айыптоо актысына батты. Менин бул 2 томдон турган кылмыш ишим 4 бетпи, 5 бетке жетпеген айыптоо актысына батты. Ошону окуйт экен, сотко келип алат экен, болду, аны сотто отура берет. Элестетке мен соттолуп атам, менин үстүмөн кылмыш иши жүрүп атат. Акунова Кундуз болсо телефондон Бишимбаевдин сотун көрүп атат, Инстаграмдан. Ушундай маразм менен соттоштук. Аны мына эртең буйруса видеолор колго тиет соттон. Балким ошондо мен жарыялайт. Анткени бул коомдук ачыкка чыга турган эле материал, бул сот ачык жүрдү. Элестеткиле, менин Эрмек Аттокуров сот отуруп атса, Акунова Кундуз отуруп алып, Казакстанда Бишимбаевдин сотундагы Инстаграмды карап алып, ошону карап отурат. Мен аны угуп атам видеосун, үндөрүн. Эми азыр мындай болуп калды да, ошо эптеп эле сен мага деген уголовный делону. Эми азыр мындай, жана текучка, прокурорго да текучка, эми мамлекеттик адвокаттар ала өзүнчө тема. Мамлекеттик адвокаттарга деле текучка. Аларга чалат, ал дежурный болот да. Мисалы мен дүйшөмбү күнгө мен дежурный болуп калам. Дүйшөмбү күнү мага чалат, мен барам, ал жерде сизди кармап келген болот. Процедурада 1, 2, 3, 4 документтер болот да. Ошо процедура боюнча эле кетсе болду. Анын ар жагынан маани мазмун карабайт. Мисалы мени Шабдан Алымбеков 10 февраль күнү өзүнүн кабинетинде уртокмо калды. Сабады. Протоколго кол койбогонум үчүн. Ошол боюнча сиз чара көргүлө деп
чара көрдүлө деп УВДга кайрылсам ал далилденген жок дейт. Анын дагы кылмыш аракетинде кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок. Ал эми Свердлов прокуратурасы алар болсо мынакей февралдан бери канча ай өттү? Азыр 7 айдасыз. 5 айдан бери ишти бир нече жолу кыскартканга барышты. Эң артынан мени эмеге диспансерге жөнөттү. Психический освидетельствование өткөлгүлечи силер фантазировать этип аткан жоксуңарбы деп. Таяк жеген мени психбольницага жөнөтүп атат. Анан алардын аныктамасында бул экен. Эрмек Аттокуровдун денесине залал келбептир. Бул боюнча кылмыштын курамы жок деп. Башкача айтканда, эгерде мен тергөөчү кармалып келген сизди сабасам, бирок ден соолугуңузга зыян келтирбесем, болот экен. Элестеткиле. Пыткага кирбей калат экен ал. Кирбейт, анткени денеңизге зыян келген жок да. Почкага урам, ал жерден далилденбейт. Пакет кийгизем, тиги кылам, бул кылам, урам. Мен кишендеп алып туруп, 2 конвойго карматып алып сабадым да. Айтып калышат го, тиги допрос кылган комнаталарыбызда бизде бүт эле камера бар деп. Камера боло турган болсо, Шардан Алмеков бүгүн жумуштан алынат. Эгер ошол камераны карап туруп, нак анализ жүрөт болсо, камера кайсы жерде бар? Камера начальниктин кабинеттеринин алдында бар, коридордо бар, кире бериште бар, чыга бериште бар, парковкада бар. Болду. Же болбосо жана камералар иштебейт. Иштесе дагы баягы тергөө кызматынын башчысы өзү контролировать этип коет нар жагын. Көз кызып, давай делай деп коет, болду. Мындай болот атат да, система, мисалы азыр биз жолдо жүрөбүз, баарыбыз ГАИ деп көрүнүп калбадыкпы? Жанагы жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы. ГАИ бизде кандай система менен иштейт? Баарыбыз билебиз да. Бизде алдын алуу система менен иштебейт. ГАИ көбүнчө жаза аткаруу, жаза колдонуу, жазалоо системасы менен иштейт. Алар баягы проблематичный участокко барып көрүнүп алдын ала туруп алса, ошол проблематичный участокто элдин баары эрежени сактап өтүп барат. Аны элдин баары билет. Мен да билем, сиз да билесиз, гаишник да билет. Бирок алар ошол жанагы системеден участоктон нарыраак туруп алат да карап турат. Оппа, Эрмек мыйзам бузду, давай токто. Же протокол толтуруп, план толтурат. Же болбосо 5 сом менен чөнтөгүн толтурат. И тергөө кызматынын башчысы Мирлан Насиров ушул аракетти кылып. Дегени мындай болот атат. Мен ошол жанагы кармаларга аз калганда мага сигналдар түштү, мындайча айтканда. Эрмек окуя болгон жатат. Эми катардагы эле кызматкерлерден. Имиш угуп атабыз. Слух кетти, Эрмек абайла. Мен коркконум бул болду. Же машинаман аша табып чыгат. Үйүмөн машинаман аша табып чыгат, же үйүмөн машинаман жанагы экстремисттик адабият табып чыгат дедим. Анткени мен акыркы жылдары баягы диний чөйрө менен аралашып калдым да. Хизбут тахрирдин китептерин, баракчаларын салып коюу, же болбосо жанагы баягы журналисттердин бири болгон Болот Темировго деле чөнтөгүнөн аша салбады. Ошентип мен чөнтөгүмө, машинеме, үйүмө аша чыгып калат. Ошондон коркуп жүрдүм. Анан кийин мен кармалардын түнүндө мен жазып атам. Мага сигнал келди да. Түнүндө Мирлан Насировго жазып атам. Мирлан байке, срочно жалоп сүйлөшүбүз керек. Так билем, непоправимый последствия болуп калышы мүмкүн, Мирлан байке, срочно жолугуп сүйлөшөлү дедим. Макул деди. WhatsApp'тан жазышып атабыз. Түнүндө. Эртең менен мени хлопать этип атышат. Эртеси күнү. Бул эмне Мирлан эгерде ошол түнүндө мен менен сүйлөшүп койсо, кылмыш болмок эмес да, мындайча айтканда кылмышты алдын алмак да. Жок, ал кылмыш болгончу күтүп отурат. Тагыраагы ошол өздөрү подстава кылып алганчу күтүп отурат. Ал подставанын баарын уюштурган ошол тергөө кызматы өзү болуп атат да. Нурдин Аширов, жанагы Азамат Асанбеков башчысы, мен болжоп турам, ушул Мирлан Насиров болуш керек. Анткени мен баягы ИВСте жатып калганда мага РОУдун начальниги өзү тамак алып келип берип атат. Мен ИВСте жатам, эшик такылдады, сыртка чыксам, эмеге эшик такылдап, камера ачылды, чыксам, Уран Шамбетов тамак көтөрүп турат. 2 порция тамак көтөрүп. Анан бир барак кагаз алып келип берди, жакындарыман. Анан мен ичип жүрчү да арындап келди.
эрмек мен жөнүндө эчтеке ойлобой бунун баарын чуйский милициялары чуйский управление кылып атат. Ошондо уктум жанагы өзүң сен балаңды сен коргой албасаң сен балаңды биз коргоп беребиз деп айтышкан. Менден капа болбо, мага капа болбо деди. Макул дедим. Мен бунун баарын эмне үчүн ачыктап атам? Анткени ушул иштин баардыгын жаап кое турган, ушунун баарын иригеп ордуна коюп кое турган ошол Оран Шамбетов болчу. Андан кийинки эле Мирлан Насиров болчу. Ордуна коюп кое турган. Анан жанагынтип кармалып калдым. Кармалгандан кийин эле Мирлан Насиров уже башкача. Ошонун себебинен баягы перепискалардан коркушуп, азыр мен телефонумду бербей келишет. Мен азыр колума телефон тийсе, мен кайсы датада Мирлан Насиров менен жанагы айтып атпаймынбы? Мирлан байке бир маселе чечпесек азыр болбой калат. Эгерде ошондо Мирлан Насиров аракет кылса, якобы предполагаемый эмеге меле кылмыш болбой калмак. Могу сиздин Мен балдар болуп келип атат мага. Кандай кылалы десеге, балдар менен сүйлөшүп туруп ортодон чечилмек да вопрос. Подстава да болмамыз. Жок, буну кылбай атат. Себеби эмне? Булар подстава. сиз айтып Мен билгенимди билип атышат. Ошонун подстава болоорун да билип атам. Сиз айтып кеттиңиз, ошо телефондо перепискалар бар депчи. Сиздин адвокатыңыз ошо телефонду ичинде перепискаларды алып мындай копиясын чыгарып сотко көргөзсө болот да негизичи. Аны да кылбайчыбы? Сотко мындай болду. Сотко телефонду сураттык. Тергөөчү 3 жолу келди. 3 жолу тергөөчүнү чакырдык. Биринчисинде келбей койду. Келбей койгондон кийин Facebook'ка пост жаздым, прокуратураны белгилеп, прокурорлорду белгилеп жазгандан кийин кийинкисинде келди. Элестеткиле ушундай маразмды элестетесиңерби? Тергөөчү сотко келди да, кечирип коюңуздар, телефонду аламды унутуп коюп турмун дейт. Мен буюрса видеолорун чыгарам. Элестеткиле, мен по пути келато кармай кел десең бир жөн да. Сотко кел, телефонду алып деп тапшырма берилип атат соттон. Прокурор аны ишке ашырып атат. Ал эми тергөөчү келди да, кечирип коюңуздар, мен жолдон келаттым эле, госрегистрден. Анан телефонду унутуп койтурмун дейт. Анан үчүнчүсүндө анан телефонду алып келди. Бирок ача албай койдук. Мен баягы пин кодум бар да, өзүм коюп жүргөн пин кодум. Пин кодумду окубай койду. Манжаларымды тааныбай койду. Ошо менен кайра камерага кетти. Эми кызыгы бул болот. Телефонумду ошол жерден эле басышкан, ошол жерден эле басып, ошо жерден имей коддорун жазышып, протокол толтурушкан. Ат толтуруп, анан телефонумду 8 февралда кармалып алышат. 8 февралда кармалганда эле келинчеги машинада болчу, ал видео регистраторду алып сумкасына салып коет. Видео регистраторду анын сумкасынан колун кайрып туруп алып коюшат. Алып коет дагы видео регистраторду 10-числодо, 9-числодо, жок 10-да же 11-inde акт составлять этип атат видео регистраторго. А калган 1,5-2 күн каякта видео регистратор? Тигилердин колунда турат. Андан кийинкиси видео регистраторду осмотр кылдык дейт. Осмотр кылып атканда, осмотр кылып атканын видеого тартпаптыр. Осмотр кылсак, видео регистратордун флешкасында эчтеке жок, аны өзүлөрү күч менен чечип атканда замыкать этип өчүп калса керек деп туруп, осмотр кылып турган, анан осмотрга прилагается фото, скриншота дейт. Анан кийин баягы флешканы ачканда, мой компьютерди ачып, анан карайсыңбы? Свойствосын. Караганда пустой деп турат го. Ошону скриншот кылып коюп коюптур. Ошо далил экен да, флешка пустой экен депчи. Осмотрду баштап атканда флешканы алып чыктык, мынакей камерага, компьютерге салып атабыз. Ичин ачтык, папкаларында бар экен, папкалар жок экен, жок эчтеке. Анан видео регистраторду тергөө бүткөндөн колума беришти. Албай койдум, себеби дегенде башка видео регистратор. Элестетиңиз, сиз iPhone көтөрүп жүрөсүз, мен сизге Samsung берип атам. Же сиз Samsung көтөрүп жүрөсүз, мен сизге Mi берип атам. Же сиз Mi көтөрсөңүз, мен сизге iPhone берип атам. Мен сонун телефонду саласызбы, албайсызбы? Албайсың да. Анан мен кече телефонго барып, айла жок, анан жанагы мен билбеген, балким Асандыкы, балким Ивандыкы, балким Джон менен Джектики билбейм. Балким Абдулланыкы бир видео регистратор берди, унчукпай көтөрүп кетти. Эми аны машинага кошоюн десем, проводдору совпадать этпейт. Менин проводдорум баягы иче карына аралаштырып келип туруп чыгаргам да. Ошол проводко кошуп туруп эле иштетип коеюн десем, аным совпадать этпейт. Азыр мен эгерде ушул жерден пайдаланып айтып калайын, кимде ким видео регистратор жоготкон болсо, Prestige деген аталыштагы мага келгиле, менде турат.
Аны мага милиция берген. Силердики болуп А калыпчы. меники китайский тил келбей турган флешка болчу. Хунфенби, Хунженби ушу сыяктуу. X эме U, G анан X да бир ушундай болчу. Өтө бир татаал болчу. Меники арзан, бирок меники 2 камералуу болчу. Кызыгы ушунда. Машинанын алдын тартчу, ичин тартчу. Анткени дегенде мен таксиде жүргөндө түрдүү окуялар, жанагындай талаштуу окуялар болуп калбасын 2 камералуу салчу. Алар болсо 1 камералуу. Анан мен таанып алган флешканы эме видео регистратор берчү. Видео регистраторду алар айтып атам кармаган күнү телефонду эмей кодуна чейин жазышып упаковать этип атышат дагы. Эме болсо видео регистраторду унчукпай эле чөнтөгүнө салып кетип калды. 2 күндөн кийин анан акт составить этип атышат. Же өздөрүнө жабып алып койду. Балким өздөрүнүн машинасынан көрөт. Сиздин оюңуз боюнча бул иш дагы кайсы жылдарга чейин чөйүлөт дейсиз же булар Эме мындай болду. Мындай болду. 25 июнь күнү мени министрден жардамчы кабыл алды. Мен жардамчы кабыл алып, ал боюнча дагы Facebook'ка түз эфирге чыккам. Коомдук кабылдамада деп. Анан ошол жерден мен баягы өзүмдүн претензияларымды айтып атам. Асанбек уулу Азамат дагы деле иштеп атат. Менин короомдон коргонгонум үчүн мен соттолуп, бир сыйра соттолуп чыктым. Ал эми менин короомо кирген адам дагы деле жүрөт десем, тергөө кызматынын башчысы атын унутпайм, Жамал эже беле, Чүй областыныкы. Жүрүңүз, мага арыз жазыңыз, мен ишиңизди кайра каратууга аракет кылайын деди. Ошону менен Чүй УВДсына бардык. Барсак, Мирлан Насиров чыкты. Чүй УВДсынын начальнигинин кабинетинде болдук. Ал менен ситуацияларды алыш бериш кылып, мен маалымат алыштык. Анткени бул адам баягы окуялар болгондон кийин келди да. Анан ал менен мындай эле отуруп сүйлөшүп, маалымат алыштык, кандай окуялар болгондугу боюнча. Эми ал деле баягы нерседе айтып атпаймынбы, жетекчи катары тергөөчүгө жетекчинин түз указаниясы жүрбөйт жол болсо мындай сөз өтпөйт. Анан кийин ошону менен Мирлан Насиров сыртка чыкты. Эрмек Асанбек уулу Азаматтан тосмар салып берейин деди. Эле ушундай эле бүтүрүп кое бересиңер десем, 100 миңи жок, миллиону жок эле бүтүрүп кое бересиңер дедим да. Мени 100 миңге, миллионго доолап атып, эметиң эле, айыптап атып, анан ошону жок эле бүтүрүп кое бересиңер деди. Же мени сүйлөшөбүз да деди. Адвокаттын номерин бер деди, адвокаттын номерин бердим, кетип калдым. Анан эле 2 сааттан адвокат чалды. Эрмек, сен эмне встречный жазайынса 100 миң сом сурадың дейт. Же болбосо бери өздөрү айтышты. Эми мындайча айтканда, силер мени 100 миңге айыптап атып, анан кийин ушундай эле эмеге 100 миңге, миллион сомго айыптап атып, анан ушинтип эле жеңил желпи эле встречный чыгып кое берсиңарбы десем, адвокатка айтып тур, биз эмеге встречный жазып берели десек, Эрмек 100 миң сом сурап атат. Эми бул жагы айтып атпаймынбы? Түшүнүксүз. Же булар баягы бири-бири менен макулдашып сүйлөшүшпөйт, акылдашпайт. Же болбосо макулдашып акылдашканда бири-бирине туура эмес сөздөрдү сүйлөшөт, маалыматты туура эмес беришет. Же болбосо бири-бирин түшүнүшө албайт, же вообще эле өздөрүн өздөрү түшүнбөйт. Абышкалар айткандай, бирдемкени түшүнбөй калса, сен эмне тоок мегисиңби дегендей болуп калыптыр го. Мен айтып атам, логика жок. МВДга кирсең логика түгөнөт. Мен айтып атпаймынбы, ошол себептен айтып атам. Мен тергөөчү болсом, мен 100 миңди жана машина багажынан ала алмакмын. Надо будет мен колума алып туруп чөнтөгүмө сала алмакмын, эгер тергөөчү болсом. Бирок менде бактыга жараша логика бар да, ёлкина. Мен ойлоном, ойлонгонду билем. Мен тергөөчү деп ала албайм аны. Мен аны 4-5 ступенькадан турган 5 ступенчатый бир механизм ойлоп тапмакмын. Баланча таксиден түгүнчөгө салып жибер, ал болсо ал М банктан сал, ал М банктан анан О деңгийге отур, О деңгийден анан Бакай банк аркылуу чечип алам депчи. Мен ошондой кылмакмын, алгым келсе. Же болбосо мен айтмакмын, давайчы начальниктин кабинетинен бергиле депчи. Анткени начальник өзүнүн авторитети үчүн болсо да кабинетинен жаптырмак эмес. Кулапай теттермек эмес. Анткени ал эртең деле прессада жүргүсү келбейт да. Эменен РОВдун начальнигинин кабинетинен журналист кармалды деп. Дагы бир нерсеси, декабрда мага ошол эле Урмат Сматов акча берген. Бул факт бар. Ал мойнуна албай атат, бирок бул баягы айтып атпаймынбы, Воронцовкада жатканда келген деп. Ошондо биринчи сөзү ошондо башталган. Эрмек, сени жакында ыраазы кылып алабыз, мен Азамат кайттым деди. Ошо менен тынчыйт, баары базылап төзүлат. Анан кийин баягы министрдин сүрөтү чыгып кеткенден кийин келди. Виктория бизнес борборунун алдына келди. Биз ошол маалда үй бүлөбүз менен баягы коомдук иштер менен иштешип жүргөнбүз. Кайрымдуулук иштер менен.
ошол жерде жүрсөк, келинчегим экөөбүз жүрсөк келди. Кызматтык жигулиси менен келиптир, машинасына отурдум. Анан парковканын алдында отурганбыз, мен караганда видеокамера бар болчу. Парковканын алдында. Анан ал мага конверт берди. Ак конверт калың болчу. Балким ичинде 1000 сомдуктар, балким 5000 сомдуктар. Балким 500 сомдук, балким 20 сомдуктар. Калың болчу. Мен учунан кармадым дагы, камера көрүп турат да. Машинанын панелинин үстүнө таштап койдум. Азыр байке алсам маски шоу болуп кетпесин деп ойлогомчу дедим. Мен я шылыңды отосуңар. Ошо менен кетти. Анан кийин бул декабрдын 10-дорунан 20-лардын аралыгы болуп атат. Мен тактаталарын ана шашпай тактасам болот негизичи. Андан кийин эле Асанбек уулу Азамат жанагы чыкты, Эрмек байке деп январда. Анан мен Урмат Сматовго чыктым. Урмат байке, сиздин балдарыңыз келип атат акча менен. Мен билбейм, я не в курсе деди. Мен ошол жерден шекшидим. Демек бул подстава. Же Урмат чындап эле билбейт, же болбосо бул аралашкысы келбей атат. Анткени эртең соттон дагы анын фамилиясы чыгып калбасын деп, ошол үчүн качып атат дедим дагы, шектип баштадым. Бирок ошол эле маалда жанагы 3 нерсени дагы ала жүрдүм. Курал жарак, наша, эмеге, экстремисттик материалдар. Мен машинаман 100 000 сом табып чыкканда сүйүндүм да. Бизде дагы 10 мүнөт. Кудайга шүгүр дедим да. Курал чыккан жок, наша жок. Анткени нашаны чегүү үчүн кармалса бөлөк, алып сатуу максатында кармалсаң бөлөк да. Бизде дагы 10 мүнөт калды. Сиздин оюңуз боюнча сиздин ишиңиз дагы канча жылга чейин созулат? Анан ушундай Менин ишимдин 3 вариант бар. Биринчи вариант, бул МВД өзү реакция кылат. МВД өзү реакция кылат, ошонун жыйынтыгы менен бул нерсе аягына чыгат. Мен аягына чыккат дегеним, бул Асанбек уулу Азамат мыйзам жолунда чегинде эле жазасын алса болду, кызматтан кетиши керек болду. Ошол эле, мен андан башка эчтеке кереги жок. Ал эми андан кийин анан сот жүрө берет. Биринчи вариант. Экинчи вариант. Бул ишти УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн көзөмөлүнө алып туруп ишти жыйынтыктайт. Бул экинчи вариант. Үчүнчү вариант, мени дагы бир статья менен жабышат. Ошо менен менин жагымды жабышат. Себеп дегенде айтып атпаймынбы? Акыркы убакытта, мисалы 10 жыл мен рульда жүрдүм. Көчөдөн чыгып бирөө менен жакалашып мушташкан эмесмин. Жол талашып, же болбосо дагы бирөөбүздү капа кылып, ал эми январдан бери көздөй ошо камалганга чейинки аралыкта эле 3-4 кол салуу болду. Кысып кетет, бирдем солот. Бутак окуя андан кийин эле түшө калып эле, кол салып эле, күрөшүп мушташып эле. А мен баягы окуядан кийин таяк жесем таяк жедим, бирок качып кетип атам. Анан кийин мынакей, акыркы окуясы эле ошо Фейсбукта жүрөт. Эки бала жолман тороп токтотуп алып, сөгүп сагып, анан кайра менин үстүмөн арыз жазышыптыр. Видеодо турат. Көтүң айрайм дегенчи, видеолор. Бул 126 статья минимум. Минимум 126 статья. Болбосо эки адам күч колдонуп атат, коркутуп атат. Мындан башка да статьяларды кошсо болот. Бирок алар боюнча бир сөз боло элек. Бирок менин үстүмөн арыз жазып, мени тергөөгө чакырышты. Макул, барайын дедим, мага эме бергиле. Повестка. Повестка бергиле, мен барып эме эле. Адвокат менен барып туруп жооп берем. Миллион сомду булар мындай түшүндүрүп атышат. Эрмек Аттокуров бизде миллион сомду телефонго терип сураган. Жок, андай болгон эмес. Мен бул боюнча да айтып кетейин. Декабрда жана деп министрдин сүрөтү чыгып, пост чыккандан кийин УВД дагы, РОВД дагы ызылдап башташты. Ошол маалда Уран Шамбетов мени чакырды, кел сүйлөшөлү деп. Мен барбайм дедим. Принципке турам, мен барбайм. Чакырсаңар мени эме менен чакыргыла. Повестка менен чакыргыла. Десем, баягы менин арызым токтоп калган да. Мартта жазылган арыздын токтоп турган, декабрда эмнегедир шашылыш. Ошол арызым боюнча повестка берип, мени вооруженный опергруппа менен алдырышты. Үйүмөн түнкү саат 10-до. Жок, 10 болуп жаңылып калып, 8-9-дарда. Түнүндө опергруппа барып, мени үйүмөн алып кетишти, повестка көтөрүп. Жок, тагыраак, 7-де алып кетишти. 7-де алып кетишти, ошо менен алып барышты.
Алпара ошол жерде эми элестеткиле. Мен арыз жазсам, менин арызыма Уран Шамбетов кабинетинде чогулуш уюштуруп атат. Менин арызымды караган следователь, тергөө кызматынын башчысы, анан ал менин арызыма тиешеси жок Асанбек уулу менен Тилек Супатаевди чакырып алган. Алар неге тиешеси? Менин арызыма тиешеси жок да. А повесткада менин арызым боюнча чакырып атат. А кабинетке жанагы эки тергөөчүнү чакыртып, анан ошолор айтып атат: Эрмек Байкеңер менен сүйлөшүп, жумуштан кетесиң энең кайында. Анан сыртка чыкканда, сыртка чыксам, Курилкада туруштур, келсеңиз деди, макул деп бардым. Асанбек уулу, анан жанагы тергөө башчысынын кызматы азыр Аламидинге которуп кетиптир. Аширов Нурдин деп тамеки чегип турушту экөө, мен турдум, анан мага телефонго алды дагы 100 000 деген терип көргөздү. Жок дедим. Шылдыңдап атасыңар дедим. Ошо менен кетип калганбыз. Ошол жерден эме Нурдин айтып атат, Эрмек Оозеки айткан дейт, Асанбек уулу жок, Оозеки айткан жок дейт. Экөө бири-биринен чалышып атат. Кайра Асанбек уулу Эрмек Оозеки миллион деп айткан, жолсо Нурдин мен укпай калыптырмын, ушуну чаташып атат. Болбой эле сот мени күнөөлүү кылып койду. Бизде 5000 Ошол. Эрмек байке, кимге кайрылуу жасайсыз ошо 5 мүнөттүн ичинде кайрылып койсоңуздар болот. Эми урматтуу ички иштер министри Улан Омоконович, сизге түрдүү ыкмалар менен мен жеткенге аракет кылдым. Акыркы жолу конвертке тоголок кат кылып киргиздим эле, сураныч кылып. Кече Мамыров аттуу кеңешчиңиз сиздин ишиңиз боюнча баардык инстанцияларда соттук отурумдар жүрүп калыптыр, сиздин министрге кирүүнүн зарылчылыгы жок деп жооп беришти. Негедир кыргыз тилинде арыз жазсам, орус тилинде жооп беришти. Нету необходимости встречи с министром деп. Азыр мынакей ошол кайсы бир деңгээлде сиздин атыңызды атап атышат, соттолуп аткан 11 журналист. Ошолордун редакциясына айтайт десеге интервью берип атам. Эми буга байланыштуу 12-чи журналист кылып мени да камап салбаңыздар. Сурана турган нерсе, мондай эки жүздүү жаза алмай иштерди алып барган кызматкерлериңиздерден арылышыңыздар керек. Жана ага мыйзам чегинде чара көрүшүңүздөр керек. Урматтуу министр, мени кабыл алып койсоңуз. Экинчи кайрылуум, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Мен ички иштер министрлигине канча бир кайрылсам, ошол жакта тергөө кызматынын башчысы Алтаев мырза, Чүй областтык милициясынын тергөө кызматынын башчысы Жамал эже, Жамил эже атын унутуп калдым. Бардыгы бир ооздан айтышты. Биз өзүбүздүн кызматкерге эч кандай чара көрө албайбыз. Сиз ошондой болсоңуз ГКМга кайрылыңыз деди. Азыркы тапта системалашкан ички иштер министрлигиндеги коррупциялык иштердин бетин ачып аткан органдын жетекчиси катары урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Менин маселем боюнча көзөмөлүңүзгө аласызбы же бир жолу көз кырыңызды саласызбы, бир маани берип койсоңуз. Менде баардык далилдер бар, жетиштүү. Прокуратурада айрым каттарында да деле каралып атат. Менде баардык мынакей 3 томдон турган кылмыш ишимдеги дал келбестиктер толтура. Аны мен деген бир тергөөчүгө көргөзө турган болсо, ал жерде Алешендиктен баарын ачыктап берет. Башкача айтканда, үйүнө кирип келген мас адамдан коргонгон Кыргыз Республикасынын катардагы жаранын мыйзамдуу укугун коргоп берсеңиздер. Жана ошондой эле жалпы укук коргоо системасына көлөкө түшүргөн Асанбек уулу Азамат, Нурдин Аширов жана Мирлан Насировго окшогон адамдардын ишмердүүлүгүн бир сыйра карап көрсөңүздөр, жазалоочулуктун балким жазалайсыздар, балким көтөрө тургандарын балким көтөрөсүздөр. Ошол эле. Анан сураныч. Менин ушул редакцияга берген интервьюм үчүн мени да кайрадан соттоп жибербеңиздер, дагы камап жибербеңиздер. Анысы эле 1 жылдын ичинде 4 жолу соттолдум. Кайта эттесе программабызга интервью берип койгонуңуздарга Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.